Сен үйүңө апарып китептерди жейсиңби депчи, биз маршруткада же автобустан көрбөйбүз да андай. Кайсы китеп болду эле эң биринчи жашооңузда? Эмнени бизге алып келди, кандай адамдарды өстүрдү. Тескеринче, оказывается, Чыңгыз Айтматов аны башкача мааниде жазган экен да. А бул Ленин ким, ал деле өлөт да деп, мамлекеттик кызматкер деген ким? Өзү мындай элден бийик сезет да. Негизинен алар деген элге кызмат кылыш үчүн келишкен да. Анан кийинки китеп бул ошол китептер жөнүндөгү китеп. Кээ бир адамдардын үйүнөн тапкан китептердин баарын тең өртөп баштайт. Китеп күчтүү курал да бул дүйнөдөчү. Азыр китептердин ордуна ошол телевизордун ордуна бизге телефондор келди. Сиз бактылуусузбу? Ошол жашабаган учурга саякатка барып Кийинки китеп? ата менен баланын ортосундагы мамилени жашай берген. Сиз жөнүндө китеп жазылса, аталышы кандай болот эле? На реальных событиях деген ошолорду окуганда ошондо мотивация алып чыгасың да. Роберт Кийосакинин китептерин же болсо как заработать деньги деген сыяктуу китептерди окуйт, бирок эч ким бай болуп деле кетпеди да. Кыргыздын деле жакшы китептери бар экен да. Сен адам болбойсуң, бийик максаттарды сенден кайсы бай чыкмак эле деп, эмне үчүн жетпейсиң, эмне үчүн сен деле олимпиадага катышпайсың деп, адам биринчи ойлонуш керек, суроо бериш керек. Анда биздин президентибиз дагы өзүнө мындай айрым бир жакшы сыпаттарды, кылып аткан иштериндеги бир өзгөчөлүктөрдү ала турган дагы бир жакшы кеңеш бар. Аны балким өзү окуп көрсө жакшы болмок. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Турарбеков Маек YouTube каналыбызда мен сүйгөн китеп долбоору уланууда. Бүгүн бизде жаш активист, Жапон өлкөсүнө барып өзүнүн билимин жогорулатып келген Айпери Болотжан кызыбыз келип отурат. Кош келдиңиз. Рахмат. Бардыгы жакшыбы, ден соолук, иштериңиз? Жакшы, рахмат. Азыр эмне менен алек болуп жатасыз, кандай жаңылыктарды жасап жатасыз, айтып өтсөңүз. Акыркы 2 айдан баштап жаңы долбоор баштагам. Китеп багытында долбоор жолчу деп аталат. Ошол биздин кыргыз жазуучуларынын чармаларына саресеп кылып турам. Биз дагы көрдүк жолчу долбоорун. Анан бул долбоордун башталышына, бул идеянын жаралышына эмне түрткү болду? Мен мектепте окугандан бери эле китепке аябай кызыкчумун. Эми бизде китепкана бар эле. Анан ошол жакта китеп алып окуса болот экен деген билгенден баштап атайын жана өздүк карточка ачып коет эмеспи? Анан жазылып китеп алып үйгө окучумун. Андан кийин аябай кызыктуу китептер болчу. Жумасына 4-5 китеп алмаштырчу элем да. Андан кийин китепканадагы эже ушат эле, сен үйүңө апарып китептерди жейсиңби депчи. Ага болбой эле ошо алмаштырып окуп кызыгуу башталган. Андан кийин студент болгон кезде мен ойлончумун. Мисалы бизде деген атайын косметикалардын немеси бьюти блогерлер бар, тамактын блогерлери бар. Андан кийин ошол эле кайсы бир компаниянын амбассадору да бар го, машинаны реклама кылышат, элчисимин деп коет. Анан ойлонгом да, эмне үчүн бизде китептин амбассадору же болбосо китептин стилисти жок депчи. Анан мага ошол көп китеп тандап берчи деп кайрылган адамдар да бар болот эле. Анан алар менен эмеге китеп дүкөнгө барып китептер тандашат элемин. Анан ошондо да ой жаралган, анан өзүмдү китеп стилисти деп атап койгон болчумун. Акыркы жылдары мен эсимде деген уюмда бир мектепте окудум. Анан ал жактан биз өзүбүздүн ошол долбоорлорубузду алып чыгат элек да. Анан кийин ошондо мага ой келди, мен өзүм китептер жакшы көрөм, анда эмне үчүн китептер жөнүндө айтып бербейм деп, анан ошо баштадык деп. Ошол акыркы ошол 2 айдан баштап эми ишке ашырып жатам проектти. Эмне үчүн жолчу? Мен китепчи эмес. Бир сөздөрдү аябай жакшы көрөм, анан кийин башкача бир угулган сөздөрдү маанисин карап, ошолорду аябай жагат да. Анан кийин бир кызыктуу сөз окуп калсам, ошону мындай ойго алып коёмун. Ошол мен эми китептер жөнүндө саресеп кылам деген ой келгенде, бир немеден китептен жолчу деген сөздү окуп калдым. Андан кийин эмеге ойго алып койдум. Кийин немеден Google'дан карасам, эмнени түшүндүрөт деп карасам, жана жолдорду салгандарды жолчу деп атап коет экен. Бирок мага сөз жагып атат. Башка адамдардан сурап көрдүм. Сага жолчу деген ат кандай экен депчи. Анан алар дагы мындай кызыктай реакция кылып койгон, жолчу бул деген жол салат бекен депчи.
Анан кийин ай жакпай калабы деп ойлоп баштадым, бирок эмнеге бир эле ат менен элге таанылыш керек, анын башкача мааниси дагы бар да деп туруп баары бир жол чатап койдум. Андан кийин бир себеби бул ошол китеп дүйнөсүнө сага жол салып берем деген мааниде. Анан эгерде эмесин логотипин караганда ал жакта эмени чыны 4 деп койгон. Мындай караганда жол for you деп эме окусак болот. Сен үчүн жол деген сыяктуу. Ошого өзү аты азыр уже жагып баштады. Эң сонун жол for you. Азыр билип атабыз, биз да логотипибизди көрдү элек. Анан Жапон өлкөсүндө жүрүп келбедиңизби? Эмнени байкадыңыз китеп жаатында да? Аларда китеп окуу маданияты, китепканалар биздеги менен салыштырмалуу. Мен немеде көбүнчө Киотодо жүрүп калдым. Андан кийин окуудан үйгө бараткан учурда эме метро менен барабыз да. Метродо көбүнчө эмеге китеп окуп отургандарды көрөбүз да. Бизди маршруткада же автобустан көрбөйбүз да андай көрүнүштөрдү. Деп кызыгып жараткан. Андан кийин ал жакта мындай шаардын ичинде атайын эме парктар бар. Ошол жакта деле кенен кесир окуп отурган адамдарды көрөбүз. Андан кийин китепканаларына дагы кызыгып барып көрдүм. Өтө сонун эметкен экен, жайгашкан экен. Андан кийин дагы мага жакканы, мисалы мен ал жакта жашасам деле мен китеп алып кетсем болот экен. Атайын жазып коем, өзүм дарегимди жазам. Анан алып кетип окуп, кайра тапшырда мен кайра ошол китепканага келип отурбай эле, ошол метролордун ичинде атайын мындай урна сыяктуу бар да. Ошол жакка таштап койсом, алар ошол китепти кайра өз дарегине жеткизип коет экен. Көрүп алып аябай таң калгам. Биздин китепканаларда тилекке каршы андай шарт жок. Сөзсүз түрдө алып келип беришиң керек да, же кээ эле тапшырбай да коет. Анан ушунчалык мындай аларда китепке карата мындай суйурмат, мамилеси башкача экенин көрүп, аябай таң калыштуу болгон болчу. Анан ошол китептер дүйнөсүнө кызыктырган эң биринчи бир кызыктуу китеп болот го окуганда. Эсте калган кайсы китеп болду эле эң биринчи жашооңузда? Ошо мектепте окуп атканда мен көбүнчө жанагындай детектив жанрындагы китептерге аябай кызыкканмын. Жанагы Страна 03 деген китептер бар эле, ошолордон баштагам окуп. Андан кийинчерээк мындай эс тартып калган мезгил болот го, берилип окуган. Ошол китеп менде Атлант расправил плечи болчу, Айн Рэндтин китеби. Бул китепти ошол эмеде Жапанда окуп жүргөндө окугам. 3 том эмеспи, анан кийин кечине келип алып, күтүмгө карабай аябай берилип алып окугам. Ушунчалык мындай жаккан, башкача таасир берген. Анткени ал китепте ошол биздин эмеге азыркы учурда коомдо болуп жаткан учурлар дагы көп мындай кездешет да. Ошолорго ой жүгүрткөнгө жакшы китеп болчу. Эң сонун. Анан биздин долбоорубуздун өзү айтып тургандай эле китепке багытталган. Азыр сиз алып келген китептерге өтсөк. Биринчи Толор кулаган доор китеп бул. Бул жерде жакшы көрүп, сүйүп окуган китебиңизди алып келдиңиз, Ошолорду алып келдим, бирок кээ бирлери жок, анткени башка бирөөлөр окуган алып кеткен, анан кээ бирлери электрондук вариантта болгон үчүн аларды алып келе албадым. Бирок бул китеп немеге Джеффри Лилинин китеби. Эмне үчүн жагат дегенде, же аябай таасирдин астында окудумбу? Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 30 жыл болгон учурда окуган болчумун. Анан бул жакта ошо биз эгемендикке кантип жеткенбиз, Чыңгыз Айтматовдун салымы кандай болгон, анан кийин Азамат Алтай жөнүндө жазылган. Биз бул инсанды көбүрөөк билбей калдык да, анткени эгемендүүлүктөн кийин төрөлгөн учурда мындай маалымат айдыңында бул киши жөнүндө көп жаздырышкан эмес да, анан кийин жок делесе. Бирок буга чейинки адамдардан сурасак, алар жакшыраак таанып калышты, анткени бул инсан 50 жылдай мекенине келе албай калган болчу, эме согуштан кийин, анткени ошол учурда жанагындай туткунга түшкөндөрдү чыккынчысың деп мындай келтиргенге мүмкүн эмес болчу. Анан көп жылдар бою ошол Америкада, Германияда жашап, анан кийин ошол жактагы Кыргызстандын эмеге азаттык үналгысын типтөөчүлөрдүн бири болгон. Анан аябай кызыктуу баяндары бар, мындай ушунчалык өзүнүн мекенин сүйүп, алыста болсо дагы мындай салым кошоюн деп дилгирленип жаткандыгы жакшы баяндалган. Анан кийин Айтматовдун дагы башка тараптары берилет. Эмне үчүн чыгармаларын ошондой багытта жазган,
кандай коддорду каткан, анткени ошол Сталиндин учурунда анда ачык жазчы эмес го баарынчы. Анан биз бирок мектепте окуганда мунун чыгармаларында мындай үстүртөн эле өтүп мындай дептир деп жаттаганыбызды эле айтып берип коет элек. А эмне үчүн мындай болгон, эмне үчүн аты мындай аталган, эч ким мындай неме этпейт да. Бирөөнүн чечими кетели. Мисалы, ак кемени ала турган болсок, ал жакта ар кандай мисалы кармандар бар да. Ошол эле Орускол мисалы үчүн. Аты дагы Орускол деп эле биз маани бербейбиз го. А ошол жакта прям эмен орустардын эмеси, алардын оюн айткан зомби болуп калган адамды чалдырат, балага тескери мамиле кылат, ичип кетет, андан кийин жаратылышка зыян келтирген башкача адамда ошонун маанисинде биз эмеде Россия империясы деп коелу. Ошолор эмнени бизге алып келди, кандай адамдарды өстүрдү, Орусколдун портрет аркылуу биле алсак болот. Анан дагы бир эмеси, башкасы бул биринчи мугалим. Биз биринчи мугалимди окуганда, вау, дүйшөн биздин адамдарды өзгөртүү деп маанини беребиз го. Тескеринче, оказывается, Чыңгыз Айтматов аны башкача мааниде жазган экен да. Ал деген ошол советтин эмесине, пропагандасына сугарылып келип, эми башкаларга ошол пропагандасын жеткирип атат деген мааниде. Анткени кичинекей бала сурап берет го. А бул Ленин ким? Ал деле өлөт да депчи. Ошондо тиги мугалим катарында балага мындай жакшы эме жооп бербей, сен эмне Ленинди өлөт атасың деп аябай кыйкырат го. Бул деген өлбөйт, Ленин биздин атабыз, ал түбөлүктүү деп мындай башкача жеткирет да. Андан кийин жанагы бакты кыйып салганы деле, агрессия менен элдерге жооп бергени, бул мугалим деген эмеге сөзгө татыксыз сыяктуу сезилет да. Ошентип мына башкача түшүнүп баштайсың анын чыгармаларын, мындай бирки тарабын эле эмес. Ошол себептен бул китепти окугандан кийин мындай дагы бир жолу окуш керек экен деген сезим калтырат Айтматовдун чыгармалары. Анткени ушунчалык мындай башкача, андан кийин гениалдуу жазган да. Ошондуктан дагы жагат. Андан кийинки китеп Бул эмеге Рашид Аль-Мактумдун Ой учкундары деген китеби. Бул ошол эмесин Араб Эмираттарынын премьер-министри болгон киши. Андан кийин бул жакта көбүнчө бул китеп эгерде мамлекеттик жумушта иштейм дегендер үчүн жакшы бир курал болуп бермекчи. Анткени бул жакта ошол бул премьер-министр болуп аткан учурда өлкөсүнө кандай өзгөрүүлөрдү киргизди, андан кийин кандай мындай эмнеден башташ керек деген сыяктуу өзүнүн кеңештерин дагы берет. Өзгөртүп атканда эмнелерди эске алыш керек экени жөнүндө аябай жазылганда. Мисалы, бул жакта салыштырат. Мамлекеттик кызматкер деген ким, ал эми ошол жарандар деген ким депчи. Мисалы, бизде экөө эки башка алмашып кеткен. Анткени мамлекеттик кызматкерлер биздегилер өзү мындай элдин бийиксиет да. Негизинен алар деген элге кызмат кылыш үчүн келишкен да, орун алмашып кеткен. А биздикилер жарандар мындай аларды жогору коюп алган да. Наоборотунан аларды мисалы үчүн сен эмне кылып атасың, мындай аларды отчет сурап да туруш керек да. Анткени аларды мамлекетке кызматка алып келди, и сураганга дагы өзү мындай эмес укугу бар дегендей да. Ошол себептен ушундай салыштыруулар. Андан кийин эмеге ошол парламенттин эмеси эл өкүлдөрүнүн кантип сапаттуу иштесе болот деген сыяктуу мындай жакшы мындай өзүнүн ойлорун айтып кеткен. Андан кийин ошол эле учурда азыр мисалы Араб Эмираттары өнүгүп атпайбы өзгөчө, кантип ушундай ийгиликке жетишти, баардыгы тең мындай ачык жазылган. Андан кийин киргизген жанагындай реформалар жөнүндө дагы аябай жакшы жазылган. Абдан сонун китеп. Бизге керектүү деген балким ошол реформалардын арасынанбы, айтор эмнени таап алдыңыз Кыргызстан үчүн? Негизинен бул жакта ошол эркиндик маселеси да. Анткени жарандарга ошо атайын эмеге шарт түзүп берсең, алар болсо өздөрү мисалы алып кете алат деген мааниде да жазылган. Андан кийин бул жакта ошол эле бизде балким азырынча жакшыраак, бирок кээде деле тоскоолдуктар бар айрым эме региондордочу кыздардын билим алуусу. Анткени бул жакта деле башында жанагындай көп тоскоолдуктар болгон болчу, ачык мындай билим алыша албайт эле, шарттар жок болчу, көбүнчө үйдө отуруш керек деген сыяктуу мындай мамилелер бар болчу. Бизде деле айрым региондордо ушундай маселе бар экен. Анткени региондордо кыдырып калганда дагы кээдилер айтышат, мындай кыздарды окутпайт депчи. Негизинен бизде дагы ушундай шарттарды түзүш керек деп мындай жакшы мисалдарды алат. Андан кийин айрыкча жанагындай ачык айкын эмеге системага өтүү. Бизде деле
санариптештирүү деп башташты. Эгер ушуну дагы мындай жеткиликтүү кылып, анан кийин мындай системалуу түрдө кетирсе, анда жакшы жыйынтыкка жетесиңер дегенде. Анткени бул жакта деле ошол санарипти киришкенде дагы көп маселелер эметкен болчу. Анан бул жакта эгерде жеке президентке карата туруп айтсак, анда биздин президентибиз дагы өзүнө мындай айрым бир жакшы сыпаттарды, анан кийин кылып аткан иштериндеги бир өзгөчөлүктөрдү ала турган дагы бир жакшы кеңеш бар. Аны балким өзү окуп көрсө жакшы болмок. Эң сонун кийинки китеп Бул деген Малала Юсуфзайдын Наджин Мустафа деген кыз жөнүндө жазылган китеби. Бул дагы ошол 2021-жылы окугам. Андан кийин аябай таасир берген. Анткени Сириядагы ошол мезгилдеги эмелер, кырдаалдар өзгөчө таасир берген. Себеп дегенде биз Сирия дегенде алыскы бир мамлекет элестетебиз. Андан кийин ал жактагы кырдаал кандай болуп атат, көп маани деле бербейбиз да. Анткени биз Кыргызстанда жашап атабыз, бизде баары жакшы. Андан кийин алар өзүнчө бир планетада жашап аткандай да. Бирок китепти окуп атканда ошол жакта жүргөндөй сезим берет. Анткени ошол кыздын көзү менен Сириядагы ошол согуштарды, ал жакта жадырылган бомбаларды, мындай адамдардын кандай кабыл алганы жөнүндө мындай өтө сезимдерди мындай жеткиликтүү жазган да окуяларын. Анан кийин бул кыз өзү кичинекей болсо деле мындай аябай ой жүгүртүүсү башкача кыз экен. Анткени ал айтат, биз деген жөн гана статистикадагы адам болуп баратабыз дейт да. Анткени көбүнчө тарыхты окуганда биз ошол согуштан мынча адам өлдү дегенди билебиз, дүйнө жүзүндө мынча адам жашайт деп эле статистикада калып кетебиз. Бирок эмне үчүн мындай болду, эч ким ой жүгүртпөйт. Жада калса биз тарыхты окуп атканда бурмаланган тарыхты да окуйбуз. Эмнеге мен Гитлерди же болбосо Сталинди гана билемин, аларды мындай жаман адам экенин билем. Бирок ошол эле учурда берки экинчи тарабын эмнеге ачыктабайт? Анткени ошол согушта канча адам курман болду, алардын тагдыры эмне болду, анан ошолорго каршы күрөшкөн инсандар жөнүндө эмнеге биз окутпайбыз? Жөн эле Гитлер мындай болгон, тиңде болгон деп алардын төрөлгөн жылын, мындай иш кылганын эле биз окутуп коебуз деп мындай берет да. Көп суроолорду берип, өзүңдү дагы ойлонууга түртөт. Андан кийин биз деген ошол Сирияда жашайбыз, бирок эмнеге башка дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр мындай кош көңүл мамиле кылып коет, биз эмне бир эле жер планетасынан жашап аткан жокпузбу, биз эле адамбыз го деп мындай аябай таасирдүү жазат да. Андан кийин башка өлкөлөр ошо жана Сириядан качып баратканда башка өлкөдөн эмеге паник издейт го, ошондо көп өлкөлөр өзүнүн чек араларын жаап койгон да, киргизбей койгон. Анан кийин өзүн ошончолук бир немеге коркунучтуу адам сыяктуу дагы сезип кетет да. Эмнеге жаап атат, эмнеге бизди кабылдашпайт депчи. Анан кийин акыры ошол немеге Германияга барып ошол жакта жашап калат. Бирок азыркы деле учурда бул өтө актуалдуу китеп. Анткени ошол жактагы тагдырлар, мисалы, канча биз адамдарды билбей калдык. Алар деле мисалы жакшы немеде дүйнөдө жашаш керек болчу да. Бирок кээ бир геополитикалык оюндардын аркасынан мындай жөн эле курман болуп кеткен адамдардын тагдыры да. Анан кийин бул китеп адамдарды ошол башка өлкөнү дагы кабыл алууну, анан кийин көп адамгерчилик сапаттарды ойготууга жакшы мындай китеп да. Муну дагы мындай биздин айрыкча жаштарыбыз окуп койсо мындай жакшы таасир берет да. Тынч заманды, тынч жашоону баалап калат кезинде. Ооба. Бул деле китеп немеге азыркы ошол Палестина менен Израилде болуп аткан окуяларды деле карап көрсөк болот. Дүйнө жүзү Палестина деп биригип атат, бирок ошол эле учурда анын берки тарабы да бар да, каршы болуп аткандар. Ошолорго мындай параллель ой жүгүртүп, адам мисалы башка өлкөдө жашаса деле өзү эмне кылат, кандай салым кошо алат, ошонун дагы мындай иш аракет кылыш керек деген сыяктуу мындай атайын призывтар дагы бар да. Эң сонун. Сөздөн ишке өтүү, Ооба. Анан кийинки китеп бул ошол китептер жөнүндөгү китеп. Бул дагы аябай мындай мага жагат. Анткени бул жактагы окуя китептер жок болсо эмне болот деген сыяктууга ойлондурат да. Аябай коркунучтуу. Анткени бул эмеде Карман өзү деген өрт өчүргүч болуп иштейт.
Андан кийин ал жакта эмеге өрт өчүргүчтүн милдети өзгөрүлүп кеткен. Алар деген өрттү өчүрбөй, наоборотунан өрт жагышат да, китептерди өрттөшөт. Ошентип жанагы кээ бир адамдардын үйүнөн тапкан китептердин баарын тең өрттөп баштайт. Өзү жөн эле ошол өрттөй берет. Андан кийин бирок бара кийин ойлонот да, эмнеге биз китептерди өрттөп атабыз деп. Анан бир ошо кызга жолуккандан кийин дагы же болбосо өзүнөн бир башкача ой жүгүрткөн адамдар менен жолугуп, алар менен мындай сүйлөшүп баштагандан кийин анан өзгөрүп да, китептерди биз өрттөш керек турбайбызбы депчи. Анан бул жактагы ошол айырмасын салыштырат дагы. Мисалы, ал жакта китепте ошол жөн эле адамдарды күндө үйүнө телевизор бар да ал жактачы. Андан кийин мыльный операны коюп коюшат, ар кандай сериалдарды көрүшөт, мындай зомби сыяктуу кылып тарбиялат да. Анткени бул жактагы эң бир саясат бардык адамдар бирдей болуш керек дейт да. Бирдей дегенде биз деген тең эмес, андан кийин теңдүүлүк жөнүндө эмес, жөн эле окшош болуш керек дейт да. Башкача ой жүгүртпөш да керек, баардык тең бирдей, жөн эле какой-то бир роботтор тарбиялагандай өстүргөнгө аракет кылышат. Андан кийин баардык китептерди өрттөп атканда бул жактагы ошол эмелер, кармандар китептерди өздөрү жатка жаттап баштайт да. Анткени алар билишет, качандыр бир окуя учур келгенде биз ошол китептерди жаттап туралы азырынча. Андан кийин заман өзгөргөндө биз ошол китептерди жаттаганыбызды кайра китеп кылып түшүрөбүз деп китептерди бөлүшүп алышат. Андан кийин эмеге бирок мындай учурга жеткизип берсе экен деп ойлойсуң. Анткени китептен эмне үчүн коркушат? Анткени ошол жактагы немелер, саясатчылар, бийликте тургандар деп коелу, китеп бул эң күчтүү курал катарында билишет да. Анткени эгерде ар бир адамдын үйүндө жакшы китептер боло турган болсо, ал башкача ой жүгүртөт, аны биз мындай контролдо албайбыз дейт. Ошол себептен күчтүү курал катары билгендиктен биз алардын куралдарын алып салалы деп мындай саясат жүргүзө баштайт. Анан адамдарды окубаган бир мындай маңкурт сыяктуу өстүрөлү деп эмеге аракеттенишет. Бирок бул антиутопия китеп, бирок эгерде салыштыра кете турган болсок, азыр деле ушундай бар да. Анткени кээ бир китептерге мурда деле мындай чаарганга уруксат берген эмес. Азыр китептердин ордуна ошол телевизордун ордуна бизге телефондор келди, ар кандай алыстатуучу контенттер бар, ошолорго кирип кетет. Китеп мындай азыраак окулуп калгандай бар. Бирок кийинки жылдары биздин Кыргызстанда жакшы эле китеп окулуп атат. Ошол жөнүндө мындай жакшы бир ой жүгүрткөнгө түртөтүүчү китеп. Эң сонун. Негизи эле китеп күчтүү курал да бул дүйнөдөчү. Баардык нерсе китеп аркылуу жаралган, баардык нерсени китепке жазып кетишкен. Китеп болбосо өткөндү билбейт элек, өткөндү билбесек келечекке жол таппайт элек. Сиз бактылуусузбу? Ооба, анткени ушунча көп китеп окуйсуң, анан мурда жашаган эмеспиз да биз. Ошол жашабаган учурга саякатка барып, китеп аркылуу мындай көп нерсени, ошол учурдагы мисалы ойчулардын жазган ойлорун окуп, өзүң мындай алар менен сүйлөшө алгандай жакшы сезим берет да. Андан кийин китеп менен бул көп нерсени билип, анан кээде мисалы жаман маанайда жүргөндө же болсо стресс болуп атканда же мындай башка адамдарга айта албайсың го көп нерсеничи. Ошондо жакшы бир китеп алып, окуп алып, андан кийин сырдашып алгандай жеңилдей түшөсүң да. Китеп бул жеке адамдын мындай психологу десек да болот да. Окуп, ойлоруңду кайра топтоп, андан кийин жаңы бир дем алып чыгасың да. Ошол себептен китеп деген бул эң сонун нерсе. Китеп негизинен дүйнөдө бар экенин өзү сиңдирет да. Эң сонун. Анан сиз китеп окуп жатканда бир кандайдыр бир ыкмаларды колдоносузбу? Тез окуш үчүн балким. Тез окуу курсуна барып көргөн болчумун. Ал жактан бизди жанагы көздү эмеге тренировка кылганга, машыктырганга жакшы бир инструменттерди берген. Андан кийин окуп ошолорду колдонуп баштаганда кийин ой келген. Бизди 1-класска мектепке барганда же болбосо садикте окуганда жанагындай тура эмес окутушат да системада. Дүйнө жүзүндө деле ушундай. Мисалы бизди деген жанагы муундарга бөлүп, андан кийин жанагы китеп окуп атканда сырттан окуп турат го. Бул жакшы, бирок биздин мындай өзүбүздүн эмеге поле зренияны кыскартып коет экен да. Анткени адамдын көзү мындай караганда көп нерсени көрө алат да. Мисалы мен бул жерде карап атсам, мен параллельно биякты деле көрүп атам да. Китепти окуп атканда деле ошондой. Мисалы китепти караганда биз баардык бир эле бетин
уже сканерлеп алабыз. Бирок бизди жана тамгалатып окутуп үйрөтүп койгондуктан биздин көзүбүз ошентип окумайынча окугандай сезим бербейт. Бирок ошол тез окуу курсуна баратканда эмеге атайын машык атып, андан кийин кичине көздү кеңейтип баштайсың. Ошондой техникаларды колдоном. Бирок аябай бат окуйм дебейм. Бирок бир китепти где-то 2 саат же болбосо өзүнүн көлөмүнө жараша 4 саатта окуп бүтөм. Техника дегенде ошол эле. Негизинен окуп бүтүп, андан кийин жана кээ бир жерлердин маркерлерди алып алам, белгилеп, жаккан нерселерди эмеге атайын заметкага алып коем. Бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө бул китептен мен эмнелерди алдым, мага эмне керек болду, атайын да инсайттарга бөлүп алам да. Анткени жөн эле окуган жоксуң да, кандайдыр бир максат менен окудум. Бизде көбүнчө китептерди туура эмес окуйт да, жөн эле келип окуп коет. Негизинен бир максат менен окуш керек дегендей да. Окуп бүткөндөн кийин да өз алдынча мындай талдап, мен ушуну жашоомо кайсы жерге киргизишим керек ойлонсо, анда пайдалуу окуган болот. Ошондой ойлойм. Жана китеп көп окуп жашоосунда колдонбогон адам китеп койгон текчеден айырмасы жок дейт го. Кийинки китеп? Кийинки китеп бул Муздак дуалдар, Кубатбек Жусупалиев жазган. Мен муну акыркы эле учурда окуп бүттүм. Андан кийин бул китепти эмнеге мурда окуй жүрдүм деген мындай аябай ичимде өкүнүч да келип кетти да. Анткени бул китеп өзү 1969-жылы эле жазылган китеп экен, бирок эгемендүүлүктү алгандан кийин гана эмеге чыккан. Көпчүлүк учурда бул китеп эмнеге белгилүү болбой кеткенин себеби негизинен аябай оор китеп экен. Биринчи окуганда көп адам түшүнбөйт, бирок эгерде экинчи жолу окуса анда түшүнөт. Себеп дегенде башкача стилде жазылган китеп. Анан аталышы дагы аябай сонун. Биз мисалы азыркы учурда көпчүлүк инсан муздак дуалдардын ичинде жашап атат десек дагы болот да. Анткени ошол эле адамдардын бири-бирине болгон мамилелери муздак болуп кеткен, кайдыгер сыяктуу жашашат, эчтекеге көңүлү жок. Андан кийин бул жактагы ошол каармандын аты жок, бирок фамилиясы Арыков деп эле берилет. Анан башында ошол Аккан Арыктын баласы деп эле айтат да. Себеби бул Арыков деген инсан ал өзүнүн ойлорунда эле мындай агып бараткан инсан да. Бирок жөн акпай, ал деген суу агып атканда өзү багыттарын бурат го. Бул дагы берки тарапты ойлоп, наркы тарапты ойлоп, өзүнүн ичинде болуп жаткан монологдорун бөлүшөт. Башында кандай ойлорду ойлоп атат, ошолорду айтат. Андан кийин эң негизги нерсе бул ата менен баланын ортосундагы мамилени жашай берген. Бизде көбүнчө эне анан кийин бала деген сыяктуу китептер көбүрөөк, бирок бул жакта ата менен баланын ортосундагы мамиленин муздагы берилет да. Анткени дагы бир ата энелер ала кетчү нерсе, бизде баланын тарбиясында көбүнчө эне көп роль ойнойт деп айтылат го. Бирок ошол эле учурда атанын дагы ролу чоң. Анткени эгерде ал деген баласына кош көңүл мамиле кыла турган болсо, өксүк менен өсөт да. Ошол бул жакта дагы каармандын атасы дагы ошондой баласына орой мамиле кылат, көңүл бөлбөйт. Андан кийин бул окуя негизи ошол атасын вокзалдан тосуп баргаткандагы ойлорун айтат да. Эмнеге атам мындай болду экен деп да ойлоно кетет. Негизи ошол биздеги өзүбүздүн негизинен канчалык эркиндикте жашайбыз, ошонун дагы маңызын түшүнгөнгө, андан кийин башка адамдар менен мамилебиз. Сен эгерде башкача ой жүгүртсөң, адамдар кабыл албайт го. Негизинен ошол учурда кандай болуш керек деген сыяктуу ошол адамдын ошол учурда жашап атканын ойлорун, сезимдерин бөлүшкөн бир жакшы китеп да. Өзүң мындай ачык айкын берилген сезимдер бар да. Андан кийин ошол окуп бүткөндөн кийин негизи бул жакта ошо Кубатбек Жусупалиев өзүнүн жашоосун жазгандай сезилди да. Анткени аны окуп бүтүп көп интервьюларын окудум. Өзү дагы мындай башкача ой жүгүрткөн адам экен. Негизи ар бир адам окуй турган китеп экен деген ойго келдим. Атасы менен баласы жөнүндө аяны чыкпай калдык да. Бири-бирин кабыл алат бекен же кандай болот экен артында?
аягында? Тилекке каршы жок. Атасын кийин жолдон табат, вокзалдан немеден өзү келип калган болот үйүнө. Бирок аянычтуу бүтөт аягы. Анткени атасы ошо баласынын үйүнө келип бир маанилүү нерсе айтканын келет эле да. Андан кийин балким муну ошол окурман өзү кийин толуктап алсын деген сыяктуу жазба койду. Бирок мен айтайын, бирдеке айтам сага деп туруп, макул эртең айтам, азыр жолдон чарчап келдим деп туруп уктайм дейт да. Андан кийин эмеге төшөк салып берсе, жок мен ысык экен, балконго эле жете алайын деп балконго жете алат. Андан кийин эртеси күнү тиги Арыков ойгонсо сыртта ызычуу болуп аткан болот да. Анан кийин көрсө ошол балкондон тиги атасы кулап түшүп өлүп калган болот да. Ошол себептен аягына чейин жетпей алган. Бул деген ошол эми силер өзүңөр улантолгула деген сыяктуу ой салып койгондой сезилет да. Балким билбейм, бирок аянычтуу бүтөт, ошонусу анча эме болду. Ар ким баягы өзү жан дүйнөсүнө окуп, жан дүйнөсүнөн жооп таба турган китеп экен да. Анан кайсы багыттагы китептерди окуган жагат азыр сизге? Мен негизи акыркы 6 жылдардан бери көбүнчө эмеге көркөм адабиятка кызыгам. Андан кийин психология багытында дагы окуйм. Андан кийин жанагындай антитопия деген сыяктууларды окуган жагат, ой жүгүрткөнгө. Бирок акыркы немеде жана жолчууда болсо мен көбүнчө ошол кыргыз жазуучулардын китебине басым жасадым. Анткени буга чейин мен өзүм жана дүйнөлүк адабияттарды, башка чет өлкөлөрдүн авторлорунун китептерин көп окуган экем. Андан кийин биздин адабиятта мектепте окуган боюнча эле экен да. Андан кийин такыр окуп көрбөгөнүм өзүм дагы мындай жаман болуп кеттим. Анан ошон үчүн жолчуга только биздин жазуучулардын чыгармалары жөнүндө ошо башында ошолор жөнүндө гана айтып берем деп неме койдум. Ошон үчүн дагы азыркы учурда мен көп кыргыз жазуучулардын китебин окуп аткан кезим. Негизинен эмеде бизнес багытында же болбосо жанагындай мотивация бере турган китептер бар го, ошолорду окуган жакпай калган. Анткени эч кандай пайда ала албай койдум да. Андан көрө ошондой эле китепти, бирок жанагындай True Story деп дагы китептер бар го, на реальных событиях деген. Ошолорду окуганда ошондо мотивация алып чыгасың да, чем жөн эле мотивация бере турчу китептерден албайчы. Мындай берген эмеси таасири жөнүндө айта турган болсок. Ошол анан китептерди окуп атканда дагы мен Кыргызстанды дагы анализ кылып көргөм, кандай китептерди окуп атат болду экен деп. Бирок биздеги эмеге мындай тенденция өзгөрбөгөндөй сезилет да. Анткени биз аябай эле китеп окуудан өтө артта калганбыз да. Анткени дүйнөдө мындай абдан жакшы китептер чыгат, бирок биздикилер ошол эле жанагындай эменин Роберт Кийосакинин китептерин же болбосо эмедин ки бар го, атын да унутуп калдым. Как заработать деньги деген сыяктуу китептерди окуйт, бирок эч ким бай болуп деле кетпеди да. Ошол себептен азыр болсо дүйнө мисалы үчүн технологиялар боюнча же болбосо мисалы управлениядагы жаңы китептер чыкты, башка китептер толтура да. Ошолор бизге кеч келгендиктен дагы балким кызыкпай атат, бирок электрондук варианттарын таап окуса анда жакшы өзгөрүүлөр болмок да. Ошол себептен биз башка өлкөдөн итак эле арттабыз, бирок китеп окугандан дагы артта калбайлы да. Ошол себептен мындай өзүбүз дагы изилдеп, кайсы жаңы китептер чыкты карап турсак жакшы болот. Жакшы. Анан мисалы бир бай болуп кеткенди эңсегендер, бай болуп кетем дегендер көп болгондуктан да ошол багытта китептерди көп окушса керек бизде. Анан жандайлар да бар го. Ушул китепти окусам эле ийгиликтүү болуп кетет экен. Кичине да аракет да керек да турабы китеп окугандан кийин да. Анан жолчуга дагы чет өлкөлүк адабияттар чыгабы кийин? Кийинчерээк кошулушу мүмкүн. Мисалы ал жакта деле ошол бизге адамдарга ошол пайда берүүчү, анан кийин керек боло турган китептер жөнүндө айтып берип турам, арасынан кошуп. Мисалы эле ошол учурда бул жакта ошол кийинки планда бар. Малала Юсупсайдын китептерин дагы айтып бергенге, анан кийин бул жакта ошол айрым мамлекеттик кызматта иштейм дегендерге же болбосо ошол эле Atlantis Travel Kitchen жөнүндө
айтып берем. Дагы башка Орелдун китептери бар жакшы. Ошол жөнүндө дагы кийинчерээк айтып берем да. Азыр биринчи өзүбүздүн авторлордун китептерин окуп алалы деп неме кылып атам. Андан кийин салыштырып окуганда деле ошол эле жанагындай мотивациялык китептин ордун баса турчу кыргыздын деле жакшы китептери бар экен да. Мисалы мага деген Советбек Байгазиевдин «Иниме кат» деген немеси чыгармасы жазган. Бул ошол өзүнүн инисине кат жазат да, 4 кат жазат. Анан кийин ар бир каты бири-бирине окшобойт. И ошол инисин дагы мындай жакшы нукка бара турчу кылып жазат да, оюн өзгөртөт сыяктуу. Эгерде биздин азыркы мектеп окуучулары ошол китепти окуса, алда канча пайдалуу мотивация алып чыгат да, чем башка өлкөнүн бир жөн эле мотивация бере турчу китебин окугандан көрөчү. Ал жакта мисалы ошол эле тарбия маселесин козгойт. Ата-эне менен баланын, мугалимдер кандай мамиле кылыш керек, анан кийин жеке инсан өзү кантип ой жүгүртүш керек, жашоосуна кандай максаттарды коюш керек, жана кээ бир жанагындай стереотиптик ойлордон кантип арылыш керек, ошолор жөнүндө да айтып берет да. Мисалы биздин коомчулукта адамдарды неме кылып өстүрөт го. Сен адам болбойсуң, мындай кемсинтип сыяктуучу. Сен ошол эле айылдагы малды кара деп мындай бийик максаттарды койдуруп өстүрбөйт да, тарбия берип аткандачы. Сен мындай эле жүрөр. Окумуштуу болуп кетесиң. Ооба, тескеринче ошентип мындай жарды сыяктуу кылып, өзүнү мындай кемчиликтүү сезгендей сыяктуу адамдарды тарбиялап чыгат да. Негизинен кичинекей баланы өстүрүп атканда сен колуңан келет, мындай болсоң болот деп өстүрсө болот. Бизде деген мындай бар го, алма сабаганан алыс түшпөйт. Эгерде биздин үй бүлө жарды болот атса, сенден кайсы бай чыкмак эле деп тескеринче мотивация берген ордуна чөктүрүп коет. Ошол сыяктуу кат аркылуу ошону берет. Сен андай болбо, сен деген мындай болом деп кыялданасың го, эмне үчүн жетпейсиң, эмне үчүн сен деле олимпиадага катышпайсың деп мындай инисине жазат. Андан кийин сен өтө шаблондуу ой жүгүртүп атасың деп да айтат да. Сен чоңдордун сөзүн сүйлөп атасың, сен өзүңдүн сөзүңдү айтпайсыңбы деп дагы аябай жазат. Ошону окуп атканда таасир да аласың да, өзүңө жасап аткандайчы. Анан сиз жөнүндө китеп жазылса, аталышы кандай болот эле? Билбейм. Кызык суроо экен. Эгерде башка адам жаза турган болсо анда. Ооба, сиз жөн гана элестетип көрүңүз. Биз жокпуз бул дүйнөдө, бирок бир жазуучу сиздин өмүр жолуңузду баяндап жазып чыкты, анан аталыш ойлонуп атат. Кандай болот эле? Жөн гана элестетүү. Билбейм, биринчи эле ой жылмаюу деген сыяктуу келди. Балким ошентип атап туруп, анан кийин ичиндеги бир окуяларды жазса керек. Анткени көп адам айтат, сен дайыма эле жылмайып жүрө бересиң го депчи, типа кайгы капаң жокпу деген сыяктуучу. Жылмаюу дегенде бул өзүмө дайыма коем, эмне үчүн жылмайбаш керек, жылмаюу бул бекер эле го деген сыяктуучу. Анткени жылмаюуну дагы биз өзүбүздөн өзүбүз аяйбыз, күлбөй эле жүрө беребиз депчи. Ошондуктан балким ошентип жазып коймокпу деп ой келип кетти. Эң сон. Анан биздин көрүүчүлөргө кайсы китептерди сунуштайсыз дагы? Сөзсүз окушуңар керек деген бир 5 китепти айтып өтүңүз. Булардан тышкары дагы окуй турган китептерден бул Төгөлбай Сыдыкбековдун «Тоо балдары» деген китеби дагы абдан сонун жазылган экен. Андан тышкары «Шантарам» деген китеп бар. Бул чыныгы немеге жашоонун негизине жазылган китеп. Анда окуса аябай кызыктуу ойлорду алып чыгат. Андан тышкары ошол Джордж Орелдин Айбан чарбасы, андан кийин ошол 1984 деген китеби дагы жакшы. Эгерде мисалы үчүн өзү адамдын жашоосуна практика катарында керек болсо, мен жүрүм турумуна керек деген болсо, анда Адам акысы деген китепти окууга сунуш кылам. Себеп дегенде ал жакта ошол мындай жашоого эмне керек, сен өзүң кантип жашашың керек деген сыяктууга киргизген. Анткени азыркы учурда көпчүлүк адамдар башка бирөөнүн акысына кирип кетет да, билбей калышы мүмкүн. Анткени бизге ошол багытта бир окутуулар атайын деле жок. Анан окуса ошол көп кызыктуу нерселерди алып башташат.
өзүнүн жашоосу дагы мындай жеңилдей түшөт деген китеп. Андан тышкары багыттарга жараша ошол эгерде мага жазсаңарды мондай багытта кандай китеп бар десе, анда мен айтып берүүгө даярмын. Анткени мен китеп окуганда китептерди ошол жанрына карата атайын таблица жазып алгам. Ошол жака бөлүп чыгам. Анан эгерде адамдар мага мындай китеп керек эле десе, ошол жакты карайм дагы, могу китепти окусаң болот деп кеңеш берип коем. Сиз кызмат ачып алышыңыз керек экен. Мисалы, кандай китеп керек болсо мага бирдик которуп койгон, силерге багыттар боюнча баардыгын айтып берем да. Эң сонун. Анан өзүңүз негизи эле китепти кантип тандап аласыз? Мисалы, баягы бизде мындай го, көпчүлүк сунуштаган китептерди окуй беришет го, өзүнө керекпи, кереги жокпу, ал экинчи орунга туруп калат да. Элдин баары ушуну окуп атыптыр, окуйм деген эмелер көп болот да бизде. Мен өзүмдү ошол менде кандай суроо талап болуп атат, ошого жараша окуйм. Эгерде мисалы менде азыр коммуникация боюнча китептер ой жүгүртүү керек боло турган болсо, ошол багыттагы китептерди алам. Мисалы кечээ эле мага ошол багыт кызык болуп аткан. Андан кийин Мария Меля дегендин китеби, Сегодня так деген китеби жакты. Ошону эми окуп баштайын атам. Ал жакта ошол башка адамдар менен сүйлөшүп атканда биз кантип сүйлөшүш керек экенибиз жөнүндө жакшы жазылган. Өзү дагы психолог болгондуктан дагы мындай атайын чыныгы жашоодон алынган мисалдар менен жазып берген экен да. Ошону окусамбы деп атам да. Ошол себептен адам биринчи ойлонуш керек, суроо бериш керек. Мага азыркы учурда эмне керек? Кандай суроо болуп атат? Ошол кандай жооп издешим керек деп туруп коюп алып туруп, анан ошол багыттардагы китептерди карап чыкса, андан кийин жана эмесин окуйт го, описаниясынчы, ошол жакта кызыктуу болсо, анда ошону окуп көрөйүн деп тандаса болот китепти. Эң сонун, анда бүгүн атайын убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыркы учурда убакыт абдан маанилүү. Убакыт ушунчалык бир баа жеткис болуп бара жатат жылдан жылга. Жетишпей жатабыз. Ошондой убакытта дагы убактыңызды атайын биздин көрүүчүлөр үчүн бөлүп, ошол өзүңүзгө жаккан китептерди алып келип айтып бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары чоң ийгиликтерди каалайбыз. Жолчу буйруса бир ошол китеп жаатындагы бир багыт болуп берсе, биздин кыргыз эли үчүн аябай кубанычта болобуз. Ошону тилеп өтөбүз. Сизге ыраазычылык. Азыр биздин көрүүчүлөргө кайрылып өтсөңүз болот. Сиздерге чоң рахмат. Китеп жөнүндө ушундай аянтчалар көп болсо экен деген кыял бар. Анткени көбүрөөк китеп жөнүндө сүйлөшүп, алар жөнүндө талкууласак, анда биздин өлкөдө деле ошол китепке болгон мамилеси, анан китеп окуу маданияты дагы өсө бермекчи. Андан кийин сиздер дагы китеп окууга чакырабыз. Анткени китеп менен өзүбүздүн ошол жан дүйнөбүздү байытып, жашоо багытыбызды таба алабыз. Эң сонун. Достор, ошол биздин маек жаккан болсо, сиздерге бөлүшүп, бизди колдоп өтүңүздөр. Кудай буйруса, биздин маек бир адамга жок дегенде бир адамды китепке кызыктырган болсо, биз үчүн аябай чоң жеңиш. Баарыңыздарга терең ыраазычылык.